Bismillahirrahmanirrahim. Sözümdü, merimdi, ырайымды Аллахтын исми менен баштаймын. Саламым жалпы кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, жети областта Дубанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандарым, көптөн бери эфирге чыга элекмин, 2 ай болду окшойт. Ар дайым бардыңыздарды ынтымактуулукка, биримдүүлүккө чакырып кетем. Урматтуу бир туугандарым, келиңиздер ынтымак болойлу, бир болойлу деп. Мына бүгүнкү эфирге чыкпай койгонго бир жолу болбоду, эфирге чыкканга туура келип калды. Эч ким унчукпай атат. Мына азыркы жогорку кеңеште отурган депутаттардын айрымы. Мен ар дайым айтам, депутатта, жогорку кеңештерде депутаттарда жакшы депутаттар бар, жаманы дагы бар. Койдун дагы жаманы бар, жакшысы бар. Жаныбардын да жакшысы бар, жаманы бар дегендей эле жамандары мына бүгүнкү күндө адамдын кыжырын келтирип сүйлөп атат. Макул эми казино ачалы деп макул, эми эл деле ага макул болгонсуп калды. Макул дейли магачы. Казиного макул болду эми. И так эле казино ачыла элек деле казинолор Кыргызстан боюнча эле бардык жерде деле иштеп атат. Бүт эле телефондо деле казино болуп кетти. Бирок бүгүнкү күндө депутаттар ашыкча ашыгы менен кетип калды да, ашыкча болуп атат депутаттарчы. Куран китепти кармап алып, эми ушунчалык болуп калды. Жана марихан, нашаны дагы колдоп койбойлу депчи, астагфиралла, Кудайга тооба кылдым. Депутаттар, ошону сүйлөгөн депутаттар, силер Куранга жамынбай эле койгулачы. Куранда бар экен, анан арактын, анан нашанын дагы пайдасы бар экен деген нерселерди андай сүйлөгөн болбойт. Урматтуу бир туугандарым, Куранда андай нерсе жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи салам айткан. Ошол аракты мен айтып берейин, аракты айткан. Хадисте бар. Арактын жакшы пайдасына караганда зыяны көбүрөөк деген. Пайдасына караганда зыяны көбүрөөк деген. Пайдасы эмнеге кылат деген. Анан пайдасын ичет деп ойлоп албагыла. Пайдасы ошол медицина жакка колдонулат. Доктурга жанагы укол алганда бата менен сыйпайт. Ошол пайдалуу жактарын айткан. Компресс кылганга, анан бүгүнгү туруп алып наркотикти колдоп аткан биздин бир туугандарга мен таң калдым да, аман эле болгула да, астагфиралла, Кудайга тооба кылдым. Эми муну албетте бул нашаны Садыр Нуркожоевич деле колдобосо керек деп ойлойм, биздин журт башыбыз. Бул депутаттардын айрым депутаттар, мында эски депутаттар, илгерки депутаттар ошолор колдоп атат мынчы. Кудайдан коркпогон адамдын кезиңер, бирок бул эмеңерден, темпиңерден кайткыла. Бул наркотиктин аягы жаман айтып коеюн, амачы. Бул пайдасы бар экен деп, наркотикти ham колдоп коелу деп, уятыңар жок экен чындыгындачы. Анан Куранга жамынбагыла, Аллах Таала урбасын. Аллах урса жаман урат, тура албай каласыңар, депутаттар, айрым депутаттар.